Саламатсызбы? Санариптик коопсуздукка болгон 3-кадам. Бул кадамда интернеттеги болгон эле маалыматка ошол болгон эле маалыматты каалагандай жүктөсөңүз болот. Бирок ал маалыматты жүктөгөн маалыматтын коопсуздугун билишиңиз керек. Ошол жөнүндө айтып берем. Интернетте бул общественный жер деп ойлошуңуз керек. Ал жерге, коомдук жайга сиз жарыялаган нерсени каалаган адам көрө алат жана бул маалыматтын жаап коесузбу, жаап койбойсузбу, бардыгы бирөөдөн бөлүп коесузбу, бардыгы уруксат бересизби, бербейсизби, бул маалымат башкаларга белгилүү болот деп эсептешиңиз керек. Интернетте бир нерсе жарыялоодон мурун өзүңүздөн сураңыз. Бул маалыматты менин жумуш коллегаларым билиши керекпи? Менин кардарларым билиши керекпи? Же туугандарым билиш керекпи? Билүүнү каалайсызбы? Ошол суроону өзүңүзгө берип, жада калса мамилеңиздин абалы же үйүңүздүн дареги сыяктуу маалыматтарды туура эмес адамдар көрүп калса, өзүңүздүн жашооңузга зыян келтириши мүмкүн. Анткени эгерде сиз интернетке паспортты же болбосо картаңызды публикация кылсаңыз, анда сиз жөнүндө маалыматты башкалар билип алат да, андан кийин мисалы сиздин атыңызга кредит алып коюшу мүмкүн, сиздин картаңыздан акчаңызды уурдап алышы мүмкүн, же болбосо сиздин интернетке жанагындай каякта жайгашканыңыз жөнүндө геолокацияңызды публикация кылсаңыз, анда злоумышленниктер сиздин физический коопсуздугуңузду билип алат дагы, андан кийин сиз каякта жайгашканыңызды билип алат дагы, андан кийин ар кандай кылмышты кылууга аракет жасашат. Ошон үчүн интернетке көп өзүңүз жөнүндө маалыматты публикация кылбаңыз. Андан тышкары местоположение, геолокация, андан документтерди интернетке чыгарбаңыздар. Сүрөттөрүңүздөрдүн дагы ошол жаңы эле айтып кеткендей, жумуш работодателде же болбосо кардарлар билип алса, кандай мамиле түзөм, ошону дагы ойлоп туруп андан кийин сүрөтүңүздү жайгаштырыңыз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Санариптик коопсуздукка болгон кийинки кадамдарды кийинки видеолордо билип алыңыз.